Адахан Мадумаров Кыргызстандан качып кетти деген кептерге партиядан расмий жооп беришти. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Кыргызстандан качып кеткени жөнүндө жалган маалымат Азаттык радиосунун атынан социалдык желиге таратылды. 22 ноябрда Фейсбуктагы айрым баракчаларда ушундай өңүттөгү кабар Азаттыктын эң белгиси лого менен кошо жарыяланган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңешчиси мүчөсү Мирбек Мунарбек уулу Мадумаров 2 күн мурун Орусияга кеткенин, Москва жана Санкт-Петербург шаарларында шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүп жатканын маалымдады. Анын айтымында саясатчы 26 ноябрда Кыргызстанга кайтып келет. Булак аргумент кейчи. Эл чындыкты билсин. Шаумурза Бөрөкулов Али Токтокуновдун журналист катары кылган тек гана Райымбек Матраимовду жамандап берди. Өзүн ак жүрөк көрсөтүп, элдин баарын иликтегичи болгон түрүсү Али Токтокуновду ким иликтейт? Мындай пикирин жарандык активист Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Өзүн ак жүрөк көрсөтүп, элдин баарын иликтегичи болгон түрүсү Али Токтокуновду ким иликтейт? 2017-жылы Атамбаев бийликтен кетип, ал эми анын мураскору аталып, бийликке келген Жээнбеков Атамбаевдин чийип берген сызыгында жүрбөй, сендей уруу досту урдум деп калың кыргыз элин тандап кеткен күндөн баштап Али Токтокуновдун как журналист катары кылган иши, аткарган жумушу Райымбек Матраимовду кароолоо. Элге жаман көрсөтүү Атамбаев даярдап берген жугундуну Райымбектин атүгүл анын жакындарынын үй бүлөсүнүн башынан ылдый куюу менен болду. Башка бир да иш кылган жок. Анын 2 жылын Кыргызстанда демократия жок. Кыргыз элин батыштын буйругуна баш ийбейт деп бизди жамандап өмүрүн Прагада өткөрдү. Анан сурооту улат, кайдан жүрүп шаардын заңгыраган үй, мингенине шуулдаган джип машина алды. Атамбаевдин шофер консулу Сопоковдун көрсөтмөсү боюнча Али Сайматинден да 100 000 доллар алган. Мына эми Атамбаевдин да ошончо сумма алганы ачыкка чыкты. 3 жыл бою Матраимовдор жөн эле жаманатты кылган жок да. Эмне үчүн Али Токтокуновду жоопко тартышпайт? Эмне Токтокунов да Бабановдой болуп кол тийгизгенге мүмкүн болбогон музейдеги экспонаттардын катарына киреби? Экспонаттар көбөйүп кетпедиби? Бабанов, Сариев, Абылгазиев, Сапар, Албек. Ал эми бардык балакетке Асылбек Жээнбеков жалгыз күнөөлүүдөй болуп жатпайбы? Бул трайбализм эмне? Кудайды карап иш кылгыла, бай болгурлар деп белгилеген ал. Булак Назар Ньюс кейчи. Эл чындыкты билсин. Айчүрөк Камаева Бакиевдин сүрөтү музейдин алууга эркиңиз жетпесе өз элинин канын төккөн деп алдына жаздырып коюңуз. Тарых музейинде илинип турган Курманбек Бакиевдин сүрөтүн алып салуу талабын апрель инкылабынан атасын жоготкон баатырлардын үмүтү коомдук уюмунун жетекчиси Айчүрөк Камаева президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. Ал өз сөзүндө өлкөдөн качып кеткен мурда президент Курманбек Бакиевдин бардык сүрөттөрүн Тарых музейинин алып салууну талап кылууда. Сүрөттөрдү алып салууга саясий эркиндик жетпесе, анда кан соргуч ташпор адамдын сүрөтүнүн астына ал өзүнүн элин кырып, ал ото аянтында кан төгүп 500дөй адам жарадар болгон деп жазуу керек дейт. Булак аргумент кейчи. Эл чындыкты билсин. Дебат. Токтайым Үмүталиева Аскар Акаевдин кучакта учурашканда Акаев эмне деп айткан? Токтайым Үмүталиева өзү жооп берди. КТРКда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоонун 2-күндүк дебаттары өтүүдө. Дебаттын 3-бөлүгүндө талапкерлер социалдык тармактар тарабынан келген суроолорго жооп берди. Анда Жашасын Кыргызстан саясий партиясынын талапкери Токтайым Үмүталиева Аскар Акаев өлкөгө келгенде сиз УКМКнын имаратына келип аны кучактагансыз. Ал сизге ошол маалда эмне деди эле жана сиздин оюңуз боюнча Аскар Акаевдин Күмтөр боюнча ролу кандай деген суроо берилди. Мен жөн гана аны менен учурашкым келген, себеби ал даярдап кеткен нерселер бизде да азырда колдонулат. Ал Күмтөр боюнча келип өз көрсөтмөсүн берди. Бул эми төргө, ал эми мен аны кучактаганда ал мага Айденек, мен сени көргөнүмө кубанычтамын деди. Мен көп жылдан бери өзүмдүн Айденек аттуу гезитимди чыгарып келем деп жооп берди Үмүталиева. Аскар Акаев УКМК менен болгон сүйлөшүүлөрдүн негизинде 2-августта Бишкекке келип ошол эле күнү сурак берген. Булак Супер.kg. Эл чындыкты билсин. Президенттин учагы эскирип көп чыгымдарды талап кылууда. Президенттин чет өлкөлүк каттамдар үчүн колдонгон Ту-154 учагы эскирген. Бул тууралуу маалыматты Бишкек шаарында өткөн брифингдер Транспорт жана жолдор министрлигине караштуу Жарандык авиация агенттигинин директору Александр Настаев билдирди. Жарандык авиация департаменти чарбалык субъект эмес, учакты алмаштыруу керекпи же жокпу айта албайбыз, бирок номер 1 аба кемеси эскирген, бул факт. Жыл сайын аны тейлөөгө көбүрөөк чыгым талап кылынат. Ал кеминде дагы 1 жыл зарыл талаптарга жооп берет. Учакты алмаштыруу боюнча маселени аны иштеткен авиакомпания жакшы билет, деди ал. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Эске салсак, мамлекет башчысы Садыр Жапаров ноябрдын башында Глазгодо өткөн глобалдык климаттык форумга жеке учак менен барган. Президент учкан Ту-154 учагы техникалык жактан эскирип, эл аралык талаптарга жооп бербейт. Кыргыз Республикасы Европанын асманында учууга тыюу салынган өлкөлөрдүн кара тизмесине кирген. Бул учакты 2008-жылы Орусиянын президенти Владимир Путин белек кылган. Буга чейин Кыргызстандын жетекчилери эл аралык конференцияларга катышуу үчүн кадимки учактар менен учуп келишкен. Мисалы, Сооронбай Жээнбеков АКШка кадимки рейс менен учуп барган, бирок бизнес-класс менен. Алмазбек Атамбаев өлкөнү жетектеп турганы мамлекет башчысына учакты ижарага берүү боюнча сүйлөшүүлөр башталып, бирок маселе талкуудан өткөн эмес. Булак Кактус.kg. Эл чындыкты билсин.
Чыңгыз Айдарбеков өлкө келечеги ар бириңиздердин колуңуздарда, өлкө келечеги ар бириңиздердин колуңуздарда. Мындай пикирин Альянс партиясынын талапкери Чыңгыз Айдарбеков Бишкекте шайлоочулар менен жолугушууда билдирди. Айтымында бир муштун болуп биригүүгө убакыт келди. Мамлекеттин өнүгүүсү үчүн жапа тырмак аракет кылуу керек деген Айдарбеков куруусундан алыс болууга чакырды. Биз аймактарды кыдырып көйгөйлөр менен жеринде таанышып чыктык. Кайсы жакка барбайлы энергетикалык каатчылык, жолдордун билим берүү жана медицина тармагынын начарлыгы, таза суунун жоктугу, укук коргоо органдарынын ишин чабалдыгы, миграциянын агымы тууралуу көйгөйлөрдү айтышууда. Биз качанга чейин ушинтип жашай беребиз, мамлекет качан оңолот? Бул тууралуу олуттуу ой жүгүртүү зарыл. Өлкө келечеги ар бириңиздердин колуңуздарда, добуш берүүдөн мекениңиздерди келечегине кайдыгер карабаңыздар, деди Айдарбеков. Жогорку Кеңештин депутаттын макамы өтө күчтүү экенин айткан талапкер ар бир эл өкүлү милдетин так аткарышы керектигин баса белгиледи. Булак чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Ырчы Иса Өмүркулов кафеден ызычуу салды, ал акча төлөбөгөндөн баш тарткан. Ырчы Иса Өмүркулов Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Бул тууралуу укук коргоочу органдардын кызматкерлери билдиришти. Алардын айтымында жаш Ырчы Иса Өмүркулов кыздар менен Бишкектеги кафелердин биринде отуруп, алардын акчасын төлөп бермекчи болгон. Кыздар кетип калышкан. Өмүркулов өзүнүн столунун акчасын төлөп, кыздардын акчасын төлөбөгөндөн баш тарткан. Алар чоң суммага буйртма беришиптир. Айрым маалыматтарга караганда Өмүркулов кафеге мас абалында келген. Учурда ал Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында отурат. Булак Кактус Кейчи. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарылайбыз. Консультация бекер. Восток мед стоматологиясына кош келиңиздер. Ушинтсе да болот беле, Жанар Акаев добуш сатып алуунун жаңы ыкмасын айтып берди. Шайлоо алдындагы үгүт иштеринде элдин добушун сатып алуунун жаңы ыкмасы пайда болду. Бул тууралуу Альянс партиясынын депутаттыкка талапкер Жанар Акаев КТРКда өткөн теледебат учурунда айтып берди. Талапкер белгилегендей, бул шайлоодо мурункудай административдик ресурс колдонгон жок. Бирок добуштарды сатып алуу али жоюла элек. Жакшына жакшы деш керек. Мына ушул шайлоо башка шайлоодон айырмаланчу да, чын эле мэрлер, акимдер, губернаторлор бийликтин конкреттүү партиясына иштеген жок. Президенттин эрки күчтүү болду. Мен сизге бир кызык окуя айтып берейин. Кайсы шаар экенин айтпай эле коюн, айрым кандидаттар комоктор дүкөндөр менен иштешип атышыптыр. Ымдашып шайлоочу кирет экен. Дүкөнчү сүрөттү көрсөтөт экен, ушуну шайлайсыңбы деп. Макул деп ымдашкандан кийин каалаган нерсесин 2000 сомго алат экен. Кыргыздар ушинтип дагы бир жолун таап атат, деп Акаев айтып берди. Алып баруучу кайсы шаарда мындай окуя болгонун тактап сурап, аталган фактыны текшерип жоопкерчиликке тартуу керектигин билдирди. Акаев бул фактыга видео далил болгондон кийин кайсы жерде болгонун айтарын, азырынча сөз менен гана айтылган маалымат экенин маалымдады. Булак Кактус Кейчи. Эл чындыкты билсин. Суу кечпейт. Кумтөр ишине байланыштуу күнөөлүү катары табылып, сот жообуна тартылган Исхак Пирматовду кимдер билбейт. Коррупционерлигин расмий моюнуна алып, төргөө менен кызматташып эркиндикке чыккан Исхак мырза жөн жата албай, кезинде көчөдө жүргөн жеринен Кыргызнефтегазга кондуруп, кийин ишкананын жетекчилигине дайындалышын, апрель окуясынан кийин эки чакырылышта депутат болушуна, убагында чөнтөгүндө сокур тыйыны жок немени бакыйган олигархтардын бирине айланышына себепкер болгон акеси Тазиспек Турсунбаевди тымызын каршы иштөөгө өттүбү? Маселен, социалдык түйүндөр аркылуу Турсунбаевди каралатууга атайын фейк армияны жалдап, ал үчүн оңбогондой каражат сарптаганы чынбы? Анысы аз келгенсип талапкерлердин бирин тамызын каржылап, аны депутат кылууга жөн өрөгөнү кандай? Балапан Пирматов канчалык аракет кылбасын, элге эмгеги сиңген кадыры бар Азиз Атакозуевичке жасаган кара санаттай моюнунан майнап чыкпайт. Болгону бул анын суу ичкен кудугуна түкүргөн адамгерчилик, жигиттик сыпатынын пастыгына гана ашкер элек эмеспи? Куланам деп ойлобу, куратып коет бул турмуш. Макалын Исхак мырза эсинен чыгарбаса дейбиз. Эгерде бузукулук ишин уланта берсе, анда артынан былыгы чубалып, кайрадан кусуп калбайбы? Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин.